Gel dozum keltirçi maşinаны. Жигиттер, бизге morning келди, кошумчагачы. Өзүбүздүн агалар, өзүбүздүн тоже атты баштуу, катташып жүргөн жакшы байкелерибиз бизди таппай эле койгула деди. Бирок ушул таза жылас келди. Негизи монитор, бүт баары бар. Кыскасы не бити, не крашен, таптаза. Буну бирок бай келип 2017 экен. Кожун рульда 238 000 километр, чекмек эч нерсе жанбайт. Жарым бак бензин. Комплектациясы да жакшы окшойт, а? Подогревтери бар экен. Кыскасы жылас жинди экен бирокчу, таптаза. Сатылат. Эртең кошумча. Майбак Хамзага деп келген, полный уже Асланга өттү. Ошондо Хамзанын дагы соогун алды, и Асландыкын дагы алды. Ушул сатылат. Азыр интернетке киргизебиз. Кудай буйруса. Сөз ар бириңизге. Кыйын аз эмес эптеп турган интернетке жазабыз. Мен сурайлы аздан келерге чал. Шытыр. Дубайдагы кете бересиз. Ассаламу алейкум. Eski olsa da kança satасың бер баста оформление номер читап кетесиң. Болду. Машина кайерде турат? Мына экен. Могул. Мына алдында. Бул жипкен да ошол. Ошол. Жипкен сразу. Ассаламу алейкум. Номер нарым кен 275. Бул охотага деги алышкан экен, алсырактан, а? Бүгүн азыр эле мына бир morning келди. Таза 2017 келди, артынан эле бул машина келди. Бул жигиттер мындай да. Бул машиналарды булар сата албай анан бул жерге алып келип аткан жери жок. Просто келип сатып, машина бат эле сатылып атат да, ушулар деле 500, 600, 700 миң болуп атып, чоң сумма ушул. Машинанын өзүнөн биз мисалы бүгүн эсептедик да, мүлк деп жаздык. 11-12 миллион ошол жактан чогулуптур. Чоң рахмат жигиттер. Ушунду келип таштап кетти. Өздөрүн видеого тартпай эле кой деди. Буларды эртеңден баштап Кудай буйруса чыгарабыз. Чисто охота үчүн алынган экен. Машинаны жуудуруп, таптаза кылып алып келиптир. Сиздер эгер сатылган болсо документтерин сразу бүтүп беребиз деп мына техпаспорттары менен таштап коюп атат. Рахмат чоң, ушуларга бир кол чаап коелучу. Видеого тартканыңыз жакшы, бири-бирибизди көрүп келип атпайлы. Өз негизи көп эле келип ушуну тартпайлы болот дейт. Биз өзүбүз эле жок тартып коелу. Анткени адамды адам көрүп бирөө себепчи болот дегендей, сиздерди көрүп дагы ушинтип себепчи болуп келип атышат туугандар. Ошо мен өзүмө 400 000 берейин дедим эле. Болду. Бул жерде 300 000 мындай М-банк карыздан жүзүм болду. 400 000 Адилет Кеденовдон келди. Бул да өтө чоң суммалардын бири. Көрүп атасыздар мына. Аз динде айтылгандай эле bizde söz var da, kırgızda деле söz var, dinde söz var. Жакшылыкка жарышкыла депчи. Жакшылыкка жарышкыла деп анан Алла Таалам ушу балдарыбызга, балаңызга, Хамзага, Байкамга баарына шифа берсин. Ошо шифа бергенинде эле себепкер кылып адамды себепкер кылып коет экен да, ошон үчүн астар сага чоң рахмат. Ушунча жерде жүргөн балдарга, башка шаарларда жүргөн балдарга баарына чоң рахмат. Себепкер болуп калсыңар. Анан ошондой эле мага окшогондор жетишпей калган бизнесмендер бар, предпринимательдер бар, ошолор ишкерлер ниеттери бар. Була калайлы депчи, бирок эми может быть башка мамлекетте болуп калышы мүмкүн, еще бирдеке болуп калышы мүмкүн. Ошолор дагы мен мисалы менде деле аудиторияда көп предпринимательдер бар. Ошолорго айткым келет. Кудайым бизге рызкыны бергенейин, ошо рызкыны только өзүң эле иштеткени берилбейт экен да, ал рызкычы. Ал рызкыны бергенейин, ошо рызкыны биз башка адамдарга да беришибиз керек экен да, ошо муктаж болгон эмесем баягы ошо рызкы чалып калат экен да, же азайып калат экен ошо рызкы. Ошон үчүн ишкерлер, предпринимательдер келгиле неме кылайлы, биз мындай биригип ошо рызкыбызды көбүрөөк бөлүшөлү, биримдүү болойлу, кыргыз кенен биримдүү болуп туруп бир эл болойлу. Ошон үчүн биздин өзүбүз дагы берешебиз. Жигиттер, бизче өлө корктук эле да. Кандай болуп калат ал Асандыкы, Хамзаныкы жабылды, биягы кыйла сабыйлап кетсе керек депчи. Жок, андай боло элек. Бүгүн 5 машина келди. Эртемен бирөө келди, ошо менен 6 сатылды. Мына машиналар тизилип турат келген. Бүт өтүмдүү машиналар. Кыргызстандачы адамдар келип мынчип айтып атышат. Мына бүт серьезный браттар келип, жигиттер биз жетишпей калдык, биз жумуштар менен жүрдүк эле. Силер чогултуп коюпсуңар, биз интернетке кирип чыкчаңдык эле. Биз кече уксак эле жабылды деп атат. Жакшы успейт этип калдык депчи. Адамдар даже успейт этип калгандан сүйүнүп атышат. Мындай үлгүрүп калат дейт го. Бардыгыбыз жетишебиз. Мына Хамзаныкына жетишпей калгандар, Асландын оорусу да ошондой. Хамза менен Асландын оорусу бирдей эле. Келиңиздер. Биз жана сбор Хамзага өттүк дегенден солгундайбыз десек жок.
любой келип эле Хамзага Асанга деп эле келип 100 миң 200 миң деп таштап кетип атат. Биз капа болдук эле. Карапайым эле эл келип атат, мына серьезный акчасы бар, байкелерибиз карабай атат дедик эле. Жок, алар эми ойгонуптур. Келип 100 миң 200 миң деп таштап кетип атышат. Жигиттер, келе бериңиздер. Рахмат чоң. Мына адам дагы деле көп. Саат 12:30 болуп калды, Кудай буйрса. Бары сонун, эч ким зордогон жок. Бардыгы өздөрү келип, өздөрү эле кызмат кылып жүрөт. Караңыздар, аяк магазин буйрсачы. Бирден сатылып кетип, сүлүй болсо унутуп калган уже телефон сатканы. Буйрса сонун жигиттер, келе бериңиздер. Урматтуу жамаат, мынау Хамзанын үйүндө берген тыйындар, анткени бул тыйындарды биз санаганга жетишпедик. Үйүндө кандай тыйын болсо, ошонун бардыгын келип мына өткөрүп берип атат. Сиздер ушулчу, ушуну бүт биздин бөбөктөрүбүз алып келип берген. Мына тыйындардын бардыгы мына жерде. Мына ар бирин ушуну биздин маристелер алып келген. Колдан жылдырып коет. Болду туугандар, ушул тыйындар саналат. Кудай буйрса бул дагы чөп чыгат. Анткени бул ушул убакка чейин дагы чогулучаң дагы тыйын көп келет. Ар бирин берип турабыздар. Руслан иним Кудай буйрса бүгүндөн баштап кызматка түштү, көңүлү тоок, сонун. Эми биягын уже кызматты калтырабыз, Кудай буйрса. Товар бул үйүндө дагы товарлар бар экенле, аларды дагы бүт берди. Кыскасы бул али акчасын алып, ушу убакка чейин 5 ай чогулткан нерсесин бардыгын өткөрүп берди. Биз буйрса бир штаб кылдык, офис. Ошол жака бүт товарлар барат. Буга чейин буда кандай менет кылса бардыгын өткөрүп, өзү ошол айткан сумманы алды, бардыгын өткөрүп берди. Мына ушу майда сомдорунан беричи. Ассаламу алейкум. Жигиттер, мыналчы Арашанда бул статустун линиясынан дедиби? Статустун линиясынан деди, мына Документи бар. Документи бар, Арашан экен. Ушул сатылат. Жыластын алдында турат. Мына келсеңиздер, ушул жерде сатылат. Эртең базарга калтырбай эле ушуну алып кетиңиздер. 50 миң сом деп айтылыш баасы болуптур, а? Анан келсеңиздер, буйрса баалашабыз. Эртең болбосо базарга чыгат, базардан баасын келиштирип туруп сатканга туура келет. Эми бул буюм эмескен коюп койгудай, буну сразу сатып бериш керек болду. Келип алып кеткиле. Мына кулагы оозуна жетет. Арашанды кулагы менен карайбы? Болду. Мына келесиңер баалашып шытыр алып кете бересиз. Сумма канча бар? Примерно сумма канча болду? 5-6 миллион чогулдубу? Наличкасы. Бул шотка кирген жок да ошондо. Бул кирген жок. 44, бая 44 миллион белек. Ана тетрадь каягында калган? Кимди? Бекте, а? Бек. Жок. Жигиттер, азыр ал жагын бөлүшүп беребиз. Главный мына. Жок, могул шот, могул. Кошулган эмес жанагыга. Жок, кошулган эмес. Буйрса мына. О, уже бул эми мындан биягына Аслан. Асландын жанында Нуржигит болот, Сули болот, Бек болот, дагы 1-2 бала. Мына өкүлдөрү келип турушу ишеничтүү балдарга акчаны тапшырып кете бересиз. Болду, берилет мына. Уже бир бүгүн деле почти 5 миллионго жакын. Эммаңтычы, эммаңты болду, бирөөгө беребиз азыр, надежный бирөөгө.